Быйыл кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 98 жыл толду. Ар бир жарандын коопсуздугун камсыздоо, укуктарын коргоо дайым милиция кызматкерлеринин көңүл чордонунда. Кыргыз милициясы дээрлик бир кылымга тете мезгилде канчалаган оор сыноолорго татыктуу туруштук берип, ары даңазалуу, ары сыймыктуу жолду басып өттү. Милиция кызматкерлери бүгүнкү күндө дагы элибиздин бакубат турмушун камсыз кылуу үчүн өз өмүрлөрүн тобокелге салып, күнү түнү иштеп жатканын баса белгилесе болот. Урматтуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кызматкерлери, ардактуу ардагерлер, сиздерди Кыргыз милициясынын 98 жылдык мааракеси менен куттуктайбыз. Бир кылымга тете болгон убакыт ичинде Кыргыз милициясы эки доор сүрүштүрүп, кыргыз мамлекеттүүлүгүндө укуктуулукту, мыйзамдуулукту, кылмыштуулук менен күрөшүүдө өзүнүн чоң салымын кошту деп кетсек туура болот го дейбиз. Сиздерди ишиңиздерге ийгилик каалап, үй бүлөлүк бакыттуулук каалап, ден соолук каалап, Кыргыз Республикасы министринин атынан жана коллегия мүчөлөрүнүн атынан куттуктайбыз. Кыргыз милициясындагы өзгөрүүлөр жыл санап тез ыргак менен жүрүп жатат. Маселен, Борбор калаада акыркы жылдары милициянын райондук бөлүмчөлөрү, убактылуу кармоочу жайлар заманбап шарттарга ылайык курулууда. На основании указа президента, а также стратегических поставленных задач Кабинетом министров и Министерства внутренних дел, столичная милиция города Бишкек. Президенттин жарлыгынын, Ички иштер министрлигинин стратегиясынын жана министрлер кабинетинин тескеме буйруктарынын негизинде коомдук коопсуздукту камсыздоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жаатында чоң иштер жүрүп жатат. Азыркы учурда Бишкек шаарынын аймагында 3 объект курулууда. Маселен, 1-Май районунда ноябрдын аягында милиция бөлүмү бүткөрүлөт. Мындан сырткары убактылуу кармоочу жай, оперативдүү мониторинг жүргүзө турган борбор курулуп ишке берилүү алдында турат. Жаңы курулуштар өз кезегинде милиция кызматкерлеринин ишин жакшыртууга шарт түзөт. И к концу ноября месяца будет его завершение. Ильяс Тезекбаев Бишкек шаарынын Ленин райондук милициясынын аймактык инспектору болуп эмгектенет. Ал бул кызматка мындан 7 жыл мурун келген. Айтымында ал убакыттан бери милициянын иштөө шарттары бир топ эле өзгөрдү. Буга чейин кагаз ручка түрүндө бияка жарандарды каттасак, бизде орусча айтканда домовладение деп койчу. Азыркы күндө бул электрондук планшетке киргизип атабыз цифровизациянын негизинде. Ошондой эле бияктагы 1-чи шаардык милиция бөлүмүндө Ленин районуна караштуу эртең мененки нускамадан кийин ар бир кызматкерибиз ушундай видео трекер менен чыгабыз. Биякта бир күндүк кылган жумушубуз запись болуп жазылып, ошодон кийин кечки саат 8 чамасында өткөзүп беребиз. Ошондук бир күндүк жумушубуз ушу жашоочулар менен участоктогу жашоочулар менен жолугуу менен өтөт көбүнчө. Аймактык инспектор жумушунун көпчүлүк бөлүгү санарип ыкмага өтүп, коомдук коопсуздукту камсыздоо, жарандар менен иш алып баруу бир топ жеңилдегенин белгилейт. Электрондук жабдыктар менен иш алып баруу убакытты үнөмдөйт. Анын үстүнө санариптештирүү азыркы замандын талабы. Технологиянын пайдасы бул деген, мисалы азыр ар бир участокто ар кандай мисалы ар кайсы жактан келген жарандарыбыз да бар. Мисалы менин участогум алсам, менин участогумда Индия өлкөсүнөн келген жарандар бар. Аяктарын так санын, канча Индия жараны бизде менин участогумда катталган, ошолордун бүт электрондук планшетке жайгашкан. Бунун деген өзгөчөлүктөрү баракта отурбай, бунун деген камеранын планшеттин негизинде мисалы фамилиясын жазса эле кайсы жерде жайгашкан, кайсы домдо, кайсы квартирада жашайт, ошол боюнча чыгып берет. Кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана алдын алууда, катталган кылмыштардын бетин ачууда жана коомдук коопсуздукту камсыздоодо Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын жетишкендиктерин да белгилей кетсе болот. Мекеме 2022 жылдын 9 айында Ош облусунун аймагында жалпы криминогендик кырды алды жана саясий абалды туруктуу боюнча сактоого жетишти. 2022 жылдын 9 айында Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү реестрине
2122 маалымат катталып, өткөн жылга салыштырмалуу 2495 учурга же жалпы кылмыштуулук 54%га төмөндөгөн. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Жеңишбек Абитов милиция күнү менен бардык кесиптештерин куттуктады. Урматтуу ички иштер министринин ардагерлери жана кызматкерлери, сиздерди кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнө 98 жылдыгы менен жеке өзүмдүн жана Ош областынын ички иштер башкармалыгынын өздүк курамдын атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздерге чын ден соолук, үй бүлөлүк, бакубат жашоо каалаймын. Сиздерге ар дайым жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн, коомдук коопсуздукту сактоодо күнү түнү талыкпай эмгектениңиз үчүн тилектешмин. Ишиңиздерге ар дайым ийгиликтер каалап коштоп жүрсүн. Жергебизде тынчтыктын нуру жанып турсун. Ар кандай кыргыздардан оолак болуп, элибизге ак кызмат кылып жүрө бериңиздерге тилектешмин. Өлкөнүн ички иштер органдарынын кызматкерлерин милиция кызматкерлеринин күнү менен президент Садыр Жапаров да куттуктады. Өлкө башчысы акыркы убакта кыргыз милициясынын көптөгөн жакшы өзгөрүүлөргө жана жаңыланууларга кадам таштаганы, калк арасында туура кабыл алынып келе жатканын белгилеген. Айтымында санариптештирүү маселесинин колго алынышы, заманбап технологияларды жана алдыңкы ыкмаларды колдонуу менен жарандардын коопсуздугун, алардын укуктарын сактоо боюнча алгылыктуу иштердин жүргүзүлүп жатканы учурдун талабына ылайык жүргүзүлүүдө. Эң негизгиси бүгүнкү күнү менин негизги милдетим башкармалыктын башчысы болгондон кийин, начальник болгондон кийин өздүк курамга шарт түзүү болуп жатат. Бул шарт түзүү көрдүңүздөр, мына келгенден баштап эле келсем бул жерде мисалы жарандарыбыз келгенде кабыл алуу бөлмөлөрү жок экен, жаңы мына салынып жатат, буюрса жакында ишке киргизебиз аны. Административдик имаратыбыз дагы кичине каралбай калыптыр, ошолор дагы жаңы түзөө иштерин жүргүзүп, анан бүгүнкү күнү эми 21 кылымда жашайбыз, бул компьютер, анда мындай бул роскош эмес бүгүнкү күнү, бул ички иштер министрликти да жардам берип жатат. Анан өзүбүздүн чыган жарандарыбыз бар экен, алар жардам берип жатат. Өзүбүз ар тараптан багытталдап, өздүк курамга баардык шарттарды түзгөнгө аракет кылып жатабыз. Мен бир тилегим бар эле, ушул биздин ички иштер министрликтин ардагерлери, менин досторум, туугандарым, бир туугандарым десем жаңылышпасам керек. Ушу мен бир кесиптештеримдин баарын куттуктап кетемин. Жалал Абад областык иштер башкармалыгынын жетекчилигинин атынан, ошондой эле өздүк курамдын атынан баардык ардагерлерге жана ички иштер министрликтин кызматкерлерине эң негизги ден соолук, алардын оор, түйшүктүү, ары ушундай урматтуу иштерине дайыма ийгиликтер жаралып жүрө берсин. Үй бүлөсүндө дайыма аманчылык болсун. Дагы бир тилегим ушу кыргыз жергебизде, кыргыз мамлекетибизде дайыма ыйманчылык, жакшылык, ынтымакчылык, тынчылык болсун деп айтып кетем. Өз кезегинде мамлекет тарабынан ички иштер органдарынын кызматкерлерин социалдык жана экономикалык жактан колдоо жана коргоо багытында бир катар максаттуу иштер жасалып жатат. Үстүбүздөгү жылдын октябрь айынан баштап кызматкерлердин айлык акылары жогорулатылды. Ошону менен бирге эле министрликтин айрыкча алыскы аймактардагы түзүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын жакшыртууга олуттуу көңүл бурулууда.